телеканалынын эфирин маанилүү маек көрсөтүүсү улантат. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз Кошуна Өзбекстан Республикасынан импортталган айыл чарба продукциялары, анын ичинде жер жемиштердин көзөмөлү кандай болуп атат, ушу боюнча маек курмакчыбыз. Бул багытта биз атайын студиябызга конок чакырганбыз. Баткен өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин башкармалыгынын башчысы Асанбай Акматов мырза бизде конокто. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Анда эмесе алгачкы суроону узатып, биз маегибизди баштап алсак, ошол импортталган жемиштерди көзөмөлдөөнүн эң алгачкы эле этабы чек арада башталат. Ошол сиздердин башкармалык тарабынан кандай процесс, кандайча болот, сиздердин эмне жумуштарды кыласыздар, ушу боюнча кеңири маалымат берип кетсеңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өзүңүздөргө маалым болгондой, өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо, карантин департаментинин негизги максаты болуп, бул карантиндик зыяндуу организмдерди ташып келишинен, киришинен жана же жайылып кетишинен корголот. Андан тышкары айыл чарба өсүмдүктөрүнүн зыянкечтерден, илдеттерден жана отоо чөптөрдөн сактоо. Мына быйылкы жылы 6 айдын ичинде эгер анализдеп көрө турган болсок, биз 6 айдын ичинде Кошуна мамлекетибизден, ошол Өзбек Республикасынан 6 миллион тегерегиде бизге көчөттөр келди. Ал көчөттөр деген эмне бул? Бул мөмөлүү бактырактар, гүлдөр жана декоративдик көчөттөр болуп эсептелет. Негизинен ушул биздин талаптарда, ошол биздин талаптар бирден бир болуп эсептелгени, Кошуна мамлекеттердин ушул көчөттөргө болгон фитосанитардык сертификаттарын коштоосунда болуш керек. Ал көчөттөр бизге киргенден кийин тыкыр текшерүүгө алынат. Бул биринчиден ошол көчөттөрдө фитосанитардык, жана мен айткандай фитосанитардык сертификаттын коштоосу болуш керек. Андан сырткары биздин өлкөгө киргенден кийин биз ал көчөттөрдү бизде департамент, өсүмдүктөрдү экспертиялоо департаменти бар. Ошол жерден атайын, ошол жерден реестринде бар гана көчөттөр кирет. Ошолордун уруксаты менен киргизилет бизге көчөттөр. Андан сырткары биз ар бир партия көчөттөрдөн карантиндик зыянкечтердин жок экендигин аныкташуу максатында биз Баткен карантин лабораториясына зыянкечтерди аныктоо максатында жиберилет. Ушул тартипте аныкталгандан кийин, бардыгынын аныктамасы чыккандан кийин, андан кийин биз ушул көчөттөрдү өзүбүздүн мамлекетке киргизгенге уруксат беребиз. Ал көчөттөр ошол аныктамалар чыкмайынча ал биздин өлкөгө пока киргизилбейт. Эгерде ал көчөттөрдө бир зыянкеч аныкталып калган болсо, анда биздин адистер тарабынан атайын залалсыздандыруу иштери жүргүзүлөт. Андан кийин гана кайра дагы ошол Баткен карантин лабораториясына жиберилип, зыяндуу организм жок экендиги аныкталгандан кийин гана киргизилет. Абдан жакшы. Анда сиздер тараптан тыкыр көзөмөл болуп турат экен, Азыркы учурда мөмө жемиштер бышып, дарбыз коондор көп кирип жаткан учурда, ушул дарбыз коондорду текшерүү иштери кандай жүрүп жатат? Өзүңүздөргө маалым болгондой, ушул мен жаңы сиздерге айтып өтпөдүм беле, көчөттөргө кандай талаптар болсо, коон тарбызга деле ошондой эле талаптар күч. Коон тарбыздардагы ошол негизги биздин максатыбыз эмне? Бул ошол тамак аш коопсуздугу болуп эсептелет. Биринчиден биз ушул өзүбүздүн өлкөбүзгө, өзүбүздүн мамлекетибизге таза, сапаттуу, нитраты аз, зыяндуу организм жок мөмөлүү жемиштер бизге киргенге уруксат. Биз бүгүнкү күндө ошол Өзбек Республикасы тарабынан кирген коон тарбыздар боюнча атайын биздин адистер тарабынан, токсикология деген бөлүм бар. Бул Ош шаарында жайгашкан жана жаңы айткан Баткен карантин лабораториясы бар. Биз ушул токсикологияга жиберебиз. Негизги токсикологиянын кызматы эмне? Бул ошол коон арбуздагы нитраттарынын канча нитраты бар экенин аныктайт. Андан сырткары бул Баткен карантин лабораториясында зыяндуу организм бар жоктугун аныктап берет. Бүгүнкү күндө ушул канча 2000 тегерегинде, анан 4000 тоннанын тегерегинде бизге коон тарбыздар кирген болсо, булардын бардыгы ушул бүгүнкү күндө аныктамалар чыгып, ошол көрсөтүлгөн дозадан эч кандай жогору болгон жок, төмөн болуп келди. Эгерде ушул коон тарбыздарда нитраттын
жокоруда сапатынан жокору, то есть көрсөтүлгөн нормадан жокору болгон болсо, анда биз бул коон арбыздарды ошол кайсы мамлекеттен кирген болсо артка кайтарууга биздин өзүбүз мыйзамыбыз жол берет. Ошол текшерүү үчүн биздин лабораториялар жетиштүүбү? Мисалы, коондарыбыздарды текшерип, жыйынтыгы канча күндө чыгат, анан ошол убакытка чейин жеке ишкерлер күтүп турганга мажбур болушабы? Эми өзүңүзгө маалым болгондой, мен жаңы айтпадымбы, тамак аш коопсуздугу деп коюп атабыз да. Биз чындыгын айтканда, биз бүгүнкү күндө ошол бизде жума күнгө чейин адистерибиз иштейт, тиешелүү документтерин беришет, тиешелүү документтер чыгат. Мына бул суббота, воскресенье күндөргө калып калганда, анда бизде ошол иштебейт да, биздин лабораториялар иштебей калат дагы, ошого байланыштуу биринчи күнгө калат. Ошон үчүн биз дагы дыйкандарыбызга түшүндүрүү иштерин айтып атабыз. Ошо силер суббота, воскресеньеге калбастан эртеге алып келсеңер, эртерээк чыгарып беребиз депчи. Бүгүнкү күндө биз ушул бир күндүн ичинде ушул токсикология менен карантин лабораториясына жиберип, бир күндүн ичинде аныктамаларын алып. Бул боюнча биз ошол дыйкан фермерлерге тиешелүү түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Эгерде ошол мөмө жемиштерден жугуштуу же карантиндик организмдер табылып калса, кандай чаралар көрүлөт? Значит, бул тарууз коом боюнча айта турган болсок, эгерде негизгиси бул нитрат деп атабыз. Эгер нитрат ошол жокору деп бизге токсикология бөлүмүнөн бизге аныктаманы берген болсо, бул эч нерсеге жатпайт, бул уже кайтарылат. Бул ошол кайсы мамлекеттен кирген болсо, биздин адистер тарабынан тиешелүү документтер, акттар түзүлүп, ошол мамлекетке кайтарылат. Ошол ишкерлердин кандай документтер, кандай сертификаттар болуш керек биздин өлкөгө алып кириш үчүн? Бул боюнча өзү мен жаңы айтып өттүм эле сөздөрүмдө, ошол тарууз коомго дагы бирден бир бул ошол мамлекеттин фитосанитардык сертификатын кошосу болуш керек. Эгерде фитосанитардык сертификаттын коштоосу жок болсо, анда бул тарууз коом биздин мамлекетке киргенге тыюу салынат. Мисалы, ошол биз айткандай зыянкечтер болуп калса, кандайдыр бир ооруларга жол ачышы мүмкүнбү? Бул эгерде зыяндуу организмдер чыга турган болсо, жаңы мен айтпадым, бул залалсыздан тамак, бул даяр продукция да, бул жемиш. Бул, значит, эч кандай баягындай залалсыздандыруу иштери жүргүзүлбөйт булга. Эгер зыяндуу организм чыкса дагы, бул артка кайтарылат. Бул ошо келген мамлекеттин артка кайтарылат. Абдан жакшы. Мисалы, ошол химикаттар тууралуу айтсак, импорттук продукция зыяндуу химия калдыктары катталып калса, реакция кандай болот? Эгерде бул жаңы айтып атпайбызбы, биз эми ошол негизги пестициддер деп атабыз да, туурабы? Эгер пестициддер аныкталып кала турган болсо, ошол жаңы нормадан ашык көрсөтүлгөн болсо, токсикология тарабынан ошол таштама берилген болсо, жаңы мен айткандай, бул бир гана жол, бул артка кайтылат. Биздин өлкөбүзгө киргизилет. Андан башка жолу жок, Андан башка жолу жок. Мисалы, жемиштерди ташып келүүдө фитосанитардык эрежелер эч кандай бир жоопкерчилик жок, жөн эле артка кайтаруу менен эле чектелип калат. Артка кайтарылат, ооба, төрткө артка кайтарылат. Ал эч кандай биздин мамлекетке киргизилбейт ал. Мисалы, айрым учурларда көзөмөл өткөрмөлөрдө жүк ташуучулар документтерди жасалмалоого аракет кылышы мүмкүнбү? Мындай учурларда кантип аныктаса болот, кандай чаралар көрүлөт? Бул боюнча биздин адистер тарабынан ар бир ошол коштоочу документтер тыкыр текшерип алынат. Ошол фитосанитардык сертификат, кошуна мамлекетибиздин фитосанитардык сертификатында QR код болот. Ал ошол QR код менен ошол биз балдарыбыз ошол өздөрү текшерип көргөндө, ошол QR коддо баардык маалымат, кайсы жерден чыккан, качан чыккан, ошол товардын баардыгын көргөзүлгөн. Ошону менен эле биз текшерип коебуз. Азыр оңой болуп калган турбайбы? Жакшы. Мисалы, сиздердин башкармалык тараптан чет өлкөлөр менен, мисалы, кошуна Өзбекстан менен биргелешкен иш-аракеттерди алып барышабы? Эми бул боюнча кошуна мамлекеттер менен биздин өсүмдүктөр химиялык коргоо карантин департаментинин директору бар, ал кишилер өзү тиешелүү бөлүмдөр бар. Бизде кандай маалымат эгерде болуп калса, же болбосо алар менен бир жолугушулса,
ошол кишилердин уруксат кагаздары менен же болбосо алар менен өздөрү жолугушуп бизге маалыматтар келет. Жакшы. Коомчулук фитосанитардык коопсуздук темасында көп деле маани беришпейт. Анан бул багытта эл арасында кандай түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө азыркы тапта? Эми бизде ушул зыянкечтер боюнча жаңы өзүңүзгө маалым болгондой, биз зыянкечтер боюнча эл арасында аябай көп айтабыз да. Бир гана жаңы мен айткандай бул тарбуз коом боюнча эле биз көзөмөл жүргүзбөйбүз. Бизге андан сырткары деле кошуна мамлекеттерден башка мөмөлүү жемиштер кирип жатпайбы? Биз аларды дагы ушул адистерибиз атайын ошол ар бир партиясынан үлгүлөр алынып, бүгүнкү күнү ушул Баткен карантин лабораториясына тапшырылып, зыяндуу организмдерди аныктап жатышаттыр. Бизде ошо талап, буйрук бар, ошол талапты биз так аткарып жатабыз. Жакшы. Көрсөтүүбүз соңуна чыгып барат. Анда мен сизге эркин микрофон берсем, сунуш пикирлериңиз болсо, кайрылууларыңыз болсо айтып кетсеңиз болот. Мен бүгүнкү ушул теле берүүдөн пайдаланып, жалпы Баткен областыбыздын дыйкан фермерлерине айтарым да, өзүңүздөргө маалым болгондой, жылда бизде ошол толстоножка деген баягы өрүктөрүбүз бышар астында королорубуз жерге түшүп калып, анан элдерибиз ушул эмне кылыш керек деп айтышаттыр да. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө биз ушул Баткен областынын аймагында 22 айыл өкмөттөрдүн баардыгында атайын зыянкечтерди аныктап, Баткен карантин лабораториясынан чыккан зыянкечтерди аныктап, ошо баннерлерди илип койгонбуз. Жана ошо баннерлердин ар биринде кайсы зыянкечке кандай химиялык жолдорду колдонуу максатында дары пестицидтерди да көрсөтүп койгонбуз да. Тилекке каршы бүгүнкү күндө ушул толстоножка боюнча бир эле толстоножканы айта турган болсом, ошо түшүп калган корголорду биз эртерээк алып, жыяны көмүш керек, жыяны өрттөш керек да. Эгер биз ошол эртерээк ошол профилактикалык ишти жүргүзбөй турган болсок, келерки жылы дагы бизде ошол эле баягы толстоножка кайра эле калып, сөөктүн ичинде калып, кайра эле чыгып, кайра эле биздин баягы мөмөлөрүбүз пышпастан эртерээк түшүп калат дагы эле. Биз өзүбүзгө баягы өзүбүздүн ала турган дыйкандарыбыздын түшүмүбүздү ошол астка кетип калат да. Андан сырткары өзүңүздөргө маалым болгондой, мен ушул жерде кошумчалап кетким келет. Быйылкы жылы биздин Баткен областынын аймагында бир зыяндуу организм марокко чеберткеси катталган болчу эле. Бул жалпы ушул 29300 гектар жерде биздин адистер тарабынан изилдөө иштери жүргүзүлгөн. Андан 24030 гектар жерди биз быйылкы жылы Баткен областынын аймагында ушул марокко чеберткесине биз жок кылууну уюштурган болчубуз. Бул марокко чеберткесине мамлекет тарабынан бул каржыланат. Быйылкы жылы биз ушул 24030 гектардын ичинен 3410 гектарды биз быйылкы жылы бул Баткен областында биринчи жолу болду. 3410 гектар жерди тоонун бийик чокуларындагы марокко чеберткесине авиацияны колдондук. Бул өтө бизге чоң пайда келтирди. Ошол Кудай буйрса биз дагы келечекте ошондой жакшы авиацияны колдонууга аракет кылабыз. Андан сырткары бүгүнкү күндө биздин дыйкандарыбыздын бир көйгөйлүү маселеси бул марокко чеберткесинин сырткары бул кузнечик деп коебуз да, бул чебертке, баягы местный чебертке деп коебуз го биз. Ушул чеберткелер быйылкы жылы аба ырайыга байланыштуу аябай көп болуп кетти да. Биз ушул маселе боюнча дагы биздин адистер тарабынан ошол 3 райондун ичинде бизде ички карантин адистерибиз бар. Түшүндүрүү иштерин жүргүздүк биз. Ушул кузнечик чеберткеге дагы эртерээк аракет кылбасак, бул биздин баягы тоют маселеси жагынан эгерде алдын алып биз дары-дармектерди чачпасак, биз анда тоютубузду дагы ушул кузнечик өтө чоң зыян келтирет да. Ошон үчүн мен айтарым, урматтуу дыйкандарга айтарым, ушундай кузнечик чеберткелерге алдын алып эртерээк дарыларын чачса, биз Кудай буйрса ушул кузнечиктен деле арылабыз деген ойдомун. Абдан жакшы. Рахмат сизге, алтындай убактыңызды бөлүп биз менен келип кызыктуу маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү маанилүү маек көрсөтүүсү соңуна чыкты. Бүгүнкү көрсөтүүдө биз кошуна Өзбекстан Республикасынан импортталган мөмө жемиштер, айыл чарба продукциялары кандай көзөмөлдөнөт ушул тууралуу маек курдук. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча аман болуңуздар.